Yunus сүресі. Бұл сүре Меккеде түсірілген. 109 аяттан тұрады. Мейірімді, райымды Аллахтың атыменен. Алиф, лам, ра. Бұл сөздердің манisi бір Аллахқа маалым. Мұна бұлар данышман китептің, Құрандың аяттары. Адамдарды ескерту жана имандууларга кылган жакшылыктары эгесинин алдында чоң кадырга ээ боло тургандыгын сүйүнчүлөө үчүн өздөрүнүн араларынан бир кишиге биздин кабар жибергенибизге да таң калышабы? Капырлар ал анык сыйкырчы дешет. Акыйкатта силердин эгеңер Аллах асмандар менен жерди 6 күндө жараткан. Андан соң аршка ээлик кылып, келечек ишке өкүм чыгарат. Андан уруксатсыз эч ким коргоочу боло албайт. Шу жерде түшүндүрмө? Сөлөкөттөргө, жалган кудайларга табынгандардын түшүнүгү боюнча Аллах менен адамдардын ортосунда ортомчу, башкача айтканда коргоочулар бар эмиш. Христиандар дагы Исаны Кудай менен адамдын ортосундагы куткаруучу деп эсептешет. Мына ушул багытта сөз болууда. Андан уруксатсыз эч ким коргоочу боло албайт. Мына ушул Аллах силердин эгеңер. Ага гана сыйынгыла. Эсиңерге келбейсиңерби? Ага барыңар чогуу кайтасыңар. Бул Аллахтын убадасы акыйкат. Акыйкатта ал барын баштап жараткан. Анан ыйман келтирип, жакшылык кылгандарды адилеттүүлүк менен сыйлоо үчүн аны кайта тирилтет. Капырларга капыр болгондуктары себептүү кайнаган суусундук жана оорутуучу азап бар. Ал күндү жарык, ал эми айды нур кылды. Силер жылдарды жана убакытты билүүңөр үчүн алардын орундарын белгиледи. Аллах буларды чындык менен жаратты. Ал түшүнгөн адамдарга өзүнүн аяттарын баяндайт. Акыйкатта түн менен күндүн алмашуусунда Аллах асмандар менен жерде жараткандарында таква адамдар үчүн белгилер бар. Акыйкатта биз менен кездешүүнү күтпөгөндөр, бул дүйнө жашоосуна маашырлана көңүлдөрү жай тапкандар, биздин аяттарыбыздан бейкапар болгондор. Алар өздөрүнө даярдагандар үчүн орундары тозок. Акыйкатта ыйман келтирип, жакшылык кылгандарды ыймандары себептүү алдынан дарыялар аккан ырахаттуу бейиш жолуна салат. Алардын андагы сыйынуулары: "О жараткан Аллах, биз сени аруулайбыз." Саламдашуулары: "Салам, тынчтык" болот. Дуаларын: "Ааламдардын эгеси Аллахка мактоо" деп аякташат. Эгерде Аллах адамдарга жакшылыктын келишин каалаган өңдүү, жамандыктын келишин да тездетсе, анда алардын жашоосу эбак бүткөн болоор эле. Түшүндүрмө? Капыр мушриктер пайгамбарга: "Сенин Аллах Таалаңдын айткандары чын болсо, анда бизге жаза берсин" деген өңдүү талаптарды коюшкан. Эгер Аллах алардын каалаганын кылса, анда алар кырылып калышы мүмкүн эле деген маани айтылууда. Бирок биз менен кездешүүнү күтпөгөндөрдү өздөрүнүн адашуусунда экилентип таштап коебуз. Качан инсанга кайгы жеткен кезде ал жатып да, олтуруп дагы, туруп дагы бизге жалына баштайт. Биз аны кайгыдан куткарганыбызда ал бизден жамандыктан куткарууну сурабаган өңдүү мурунку жолу менен кете берет. Ушундай болуп чектен ашкандардын иштери өздөрүнө көркөмдүү сезилет.
Biz силерге чейинки залымдык кылган көптөгөн элдерди жок кылганбыз. Алардын пайгамбарлары далилдер менен келишкенде дагы алар ишенбеген боюнча кала беришкен. Күнөөкөр коомдун жазасын биз ушинтип беребиз. Силер кандай кыларыңарды байкап көрүү үчүн биз силерди жер үстүндө алардын орун басарлары кылдык. Качан аларга биздин айкын аяттарыбыз окулганда, биз менен кездешүүнү үмүт этпегендер мындай дешет: бизге Курандын ордуна башка китепти алып кел, же аны өзгөрт. Аларга: аны мага өзгөртүүгө болбойт. Мен болгону мага кабар кылынган нерсени гана ээрчиймин. Мен эгер эгемдин буйругун аткарбасам, улуу күндүн азабынан коркомун дегин. Эгер Аллах каалаган болсо, анда мен муну силерге окубас элем. Ал жөнүндө силерге үйрөтпөс да элем. Чынында мен буга чейин силер менен бүтүндөй бир жашоону өткөздүм. Эмнеликтен акылыңарга келбейсиңер деп айт. Аллахка жала жапкандардан, же анын аяттарын жалганга чыгаргандан да ашкан залым барбы? Албетте, күнөөкөрлөр ийгиликке жете албайт. Алар Аллахтын ордуна өздөрүнө зыян да, пайда да келтире албагандарга сыйынышат дагы. Мына биздин Аллахтын алдындагы коргоочуларыбыз дешет. Аларга: асмандар менен жерде ага белгилүү болбогон нерсени Аллахка кабар берип жатасыңарбы? Деп айт. Ага мактоолор болсун. Ал силер кошкон шериктерден таза жана бийик. Мурун адамдар бир эл эле, анан алар бөлүнүштү. Эгер эген тараптан сөз өтпөгөндө, алардын ортосундагы талашып тартышып жаткандары тууралуу иш чечилип калмак болчу. Алар анын эгесинен ага бир керемет түшүрүлдүбү дешет. Мындайча айтканда, мужиза, адамдын акылы жетпеген кандайдыр бир керемет нерсени кылуу же көргөзүү. Мисалы, асмандагы айды экиге бөлүү өңдүү нерселер. Мына ушундай керемет түшүрүлдүбү деп сурап жатышат деген маани айтылып атат. Аларга акыйкатта көмүскөлөр Аллахка таандык күтө тургула. Мен дагы силер менен бирге күтүүчүлөрдөнмүн деп айт. Инсандын башынан жамандык өткөндөн кийин биз өз мээримдүүлүгүбүздү таттырган кезде биздин аяттарыбызга каршы айла амалдарды ойлой баштайт. Аларга: Аллах айла амалдарды табууда абдан тез дегин. Албетте, биздин элчилерибиз, периштелер, алар күнөө менен соопту жазып турушат. Мына ушул периштелер биздин элчилерибиз. Силердин айла амалдарыңарды жазып турат. Ал силерди кургакта жана деңизде жүргүзөт. Силер кемеде болгонуңарда, кеме аларды сыдырым соккон жел менен алып барат. Алар бирге сүзүп кубанышат. Качан аларга катуу шамал жетип, чоң толкундар ар тараптан келип ургулай баштаганда, алар өздөрүн өлүмгө дуушар болчудай сезишип, чын ишеним менен Аллахка жалбарышат. Эгер сен бизди куткарсаң, биз шүгүр кылуучулардан болобуз дешет. Ал аларды куткарган кезде алар жер үстүндө адилетсиз иштерди кылат. Эй инсандар, силердин кылган жаман ишиңер эң баштыгыңар өзүңөр үчүн гана. Ал ишиңер болгону бул дүйнө менен ырахаттануу. Андан соң силердин кайтып келээриңер биз жак. Жана ошентип биз силерге эмне кылганыңардан кабар беребиз. Чынында дүйнө тиричилиги биз асмандан жаадырган жан сыяктуу. Аны менен жер үстүндө көптөгөн өсүмдүктөр аралашып өсөт да, аларды адамдар жана малдар жейт. Качан жер жүзү кулпуруп, кооз болуп турган кездерде анын жашоочулары муну биз пайдаланабыз деп ойлошот. Ошондо түнкүсүбү же күндүзүбү аларга биздин өкүм буйругубуз жетет.
Анан биз аларды, алар кече өсүп гүлдөп турбаган өңдү, бастырылган эгин талаасындай кылып салабыз. Биз аяттарыбызды акыл жүгүрткөндөргө мына ушинтип түшүндүрөбүз. Аллах тынчтык жайына чакырат, жана каалагандарын туура жолго багыттайт. Сооптуу иш кылгандарга жакшылык жана андан артыгы да бар. Алардын жүздөрүн каралыкта, кайгыда каптабайт. Ошолор бейиш ээлери. Алар анда түбөлүккө калышат. Жамандык кылгандарга жамандыгына ылайык жаза берилет. Алардын жүзүн кайгы каптайт. Аллахтын алдында аларга коргоочу да болбойт. Алардын жүздөрүн түн караңгылыгындай каралык каптайт. Ошолор тозок ээлери. Алар анда түбөлүккө калышат. Ошол күнү биз алардын баарын жыябыз. Ошондо Аллахка шерик кошуп жүргөндөргө, силер жана силер шерик кылып жүргөндөр, Аллахка шерик кылып жүргөндөр, ордуңарга тургула дейбиз. Ошентип биз аларды ажыратабыз. Аллахка шерик кылынып жүргөндөр сүлөкөттөр мындай дейт: силер бизге табынган эмессиңер. Биздин ортобузда Аллах жетиштүүгүбү? Силердин бизге табынып жүргөнүңөр тууралуу биз билген эмеспиз. Анда ар бир жан бул дүйнөдө өзүнүн кылгандарынан түйшөлөт, жана чыныгы ээси болгон Аллахка кайтарылат. Ал эми алар ойлоп тапкандар, сүлөкөттөр, жалган кудайлар, аларды таштап кетет. Силерге асман менен жерден көрүүңөрдү ким башкарат? Ким өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарат? Ким баарын башкарат? Дегин. Ошондо алар Аллах дешет. Анда эмне үчүн андан коркпойсуңар? Деп айт. Бул Аллах силердин чыныгы укуктуу эгеңер. Акыйкаттан соң бир гана адашуудан бөлөк эмне болмок эле? Эмне үчүн баш тартасыңар? Ушинтип бузукулук кылгандарга эгеңдин алар ыйман келтиришпейт деген сөзү чындыкка чыгат. Силердин шерик кылып жүргөндөрүңөрдүн арасында алгачкы ирет жаратып, анан аны кайра кайтара тургандар барбы дегин. Кайра тирилте тургандар барбы деген мааниде. Аллах алгачкы жаратууну ишке ашырат, анан аны кайра кайтарат, тирилтет деген мааниде. Кандайча баш тартасыңар? Деп айт. Аллахка шерик кошкондоруңардын арасында акыйкатка багыттай тургандарыңар барбы? Деп айт. Аллах гана акыйкатка багыттайт. Өзү жол таппаган жана башкаларды да жетектей албагандарга караганда акыйкатка алып бара тургандын артынан ээрчүүгө татыктуу эмеспи? Силерге эмне болду? Кандай өкүм чыгарып жатасыңар? Дегин. Алардын көпчүлүгү жоромолдорду гана ээрчийт. Албетте, жоромолдор акыйкаттын алдында эч нерсеге арзыбайт. Акыйкатта Аллах алардын кылгандарын билүүчү. Бул Куран Аллахтан башканын оюнан чыгарылган эмес. Ал Куран мурункуларды тастыктоо жана китепти түшүндүрүү үчүн жөнөтүлгөн. Анда шек жок. Ал ааламдардын эгесинен келтирилген. Алар аланы ойлоп тапкан дешеби? Ага окшогон бир сүрө келтиргиле, жана эгер чын болсоңор Аллахтан башка жактырган бирөөнү чакыргыла деп айт. Жок, алар өздөрүнүн билими жетпегендиктен жана маңызын түшүнбөгөндүктөн жалганга чыгарышууда. Аларга чейинкилер дагы ушинтип жалганга чыгарышкан. Адашкандардын акыры кандай болуп бүткөнүн аларга чейинкилер дагы ушинтип жалганга чыгарышкан. Адашкандардын акыры кандай болуп бүткөнүн бузукуларды жакшы билет. Сени жалганга чыгарышса, менин кылгандарым өзүмө, силердин кылганыңар өзүңөргө. Силер мен кылгандан оолаксыңар. Мен да силер кылгандардан оолакмын де. Алардын арасында сени угуп тургандар да бар, бирок
алар акыл калчабаса дүлөйлөргө угуза аласыңбы? Бул жерде эки жүздүүлөр угмуш болуп турса да түшүнүшпөйт. Жаны каалашпайт. Мына ушул маани айтылууда. Алардын арасында сени карап тургандар да бар. Бирок сокурлар көрө албаса, сен аларга жол көрсөтө аласыңбы? Акыйкатта Аллах адамдарга эч залымдык кылбайт. Адамдар өздөрүнө өздөрү залымдык кылышат. Ал барын жыйнаган күнү кыямат кайым сурак болчу күнү. Алар жер үстүндө бир күндүн ичинде бир эле саат болгондой сезишет. Бул дүйнөдөгү бүткүл жашоосу бир эле саат болгондой сезишет деген мааниде. Бирин бири таанышат. Аллах менен кездешүүнү жалганга чыгаргандар жана туура жолдо жүрбөгөндөр зыянга учурашат. Биз сага коркутуп жаткандарыбыздын бир бөлүгүн көрсөтөбүз. Же сени ага чейин жайгарабыз. Баары бир алардын кайтып келүүсү бизге гана. Андан соң Аллах алардын кылгандарынын баарына күбө болот. Ар бир элге өзүнөн элчи бар. Аларга өздөрүнүн пайгамбарлары келген күнү алардын араларында талаш болгондор адилеттүү түрдө чечилет. Жана алар таарынышпайт. Алар эгер сен чын болсоң, анда бул убадалар качан аткарылат деп сурашат. Эгер Аллах каалабаса, мен өзүмө жакшылык да, жамандык да кыла албайм. Ар бир эл үчүн өз мөөнөтү, аягы, кыйрашы бар. Ал келген кезде алар аны бир саат жайлата да, узарта да алышпайт деген. Айткылачы, эгерде анын азабы силерге түндө же күндүз келсе, анда анын келишин тездетүүнү бузуклар эмне үчүн каалап жатышат деп айт. Ал силерге келген күнү ишенесиңерби? Азыр көрүп ишендиңер. Чынында силер аны тездетүүнү каалаган элеңер. Андан соң залымдарга түбөлүк азапты таткыла. Өзүңөр кылганыңарга гана жараша жаза берилдиби делинет. Жана алар сенден ушулар чындыкпы деп сурашат. Эгемдин аты менен ант ичем. Ооба, бул акыйкат. Силер анын алдында алсызсыңар деген. Залымдык кылган ар бир жан азапка кабылганда, жер жүзүндөгү бардык нерселер өзүнүкү болсо, аны төлөп кутулгусу келет. Алар жазаны көргөндө катуу өкүнүшөт. Алардын араларында адилеттүүлүк менен өкүм жүргүзүлөт. Аларга зулум кылынбайт, адилетсиздик кылынбайт. Күнөөлөрүнө ылайык гана жазалар берилет деген мааниде. Ооба, асмандар менен жердегилердин баары Аллахка таандык. Ооба, албетте, Аллахтын убадалары чындык. Бирок алардын көпчүлүгү муну түшүнбөйт. Ал жашоо берет, өлтүрөт. Жана силер ага кайтасыңар. Эй адамдар, силерге эгеңерден үгүт насаат, жүрөктөрдөгүнү айыктыруучу шыпа, ыймандуулар үчүн туура жол жана ырайым келди. Алар анын жакшылыгы, ислам, ырайымы, Куран мына ушуга кубанышсын. Анткени бул алар өздөрүнө чогулткандан жакшы деп айт. Айткылачы, Аллах силерге марттык менен ырыскы бөлүштүргөнүн көрбөйсүңөрбү? Эмнеликтен силер анын бирин арам деп, Аллах Таала берген адал ырыскыларды арам деп, өз алдынча өкүм чыгарган кишилер жөнүндө сөз болууда. Эмнеликтен силер анын бирин арам деп, башкасын адал кылдыңар деп айт. Аллах буга уруксат бердиби? Же силер Аллахка жала жаап жатасыңарбы дегин. Аллахка жалган жала жапкандар кыямат күнү тууралуу эмне ойлошот? Акыйкатта Аллах адамдарга мээримдүү. Бирок алардын көбү ага шүгүр кылышпайт. Сен кандай абалда болсоң да, Курандан эмнени окусаң да, силер эмнени кылсаңар да, биз
күбө болуп турабыз. Себеби силер ага амалга чуңкуп киресиңерби? Силердин эгеңерден жер үстүндө да, асмандарда да кыпындын салмагындай эле, же андан азыраак, же андан көбүрөөк болсо дагы эч нерсе жашыруун эмес. Мунун баары ачык китепте жазылган. Тагдыр жазылган, китепте жазылган деген мааниде. Ооба, албетте Аллахка жакын болгондор чоочулашпайт да кайгырышпайт. Ыймандуулар жана такыба болгондор, алар үчүн бул дүйнөдө жана акыретте сүйүнүчтүү кабар бар. Аллахтын убадалары эч өзгөрүлбөйт. Бул улуу ийгилик. Алардын сөздөрү сени кайгыртууга тийиш эмес. Акыйкатта бардыгы зааттуулук Аллахка гана таандык. Ал угуучу, билүүчү. Ооба, акыйкатта асмандар менен жердегилердин баары Аллахка таандык. Аллахтан башка шерик келтирилгендерге табынып жаткандар эмнени көздөшөт? Алар божомолдорду гана ээрчип жүрүшөт. Алар жалганды гана айтышат. Ал силердин эс алууңар үчүн түндү, көрүүңөр үчүн күндүздү кылган. Албетте, мында уга турган адамдар үчүн аят, белгилер бар. Алар Аллах өзүнө уул алды дешет. Аллахтын баласы бар дешет деген мааниде. Ал андан таза, ал бай, эч кимге муктаж эмес. Ага асмандагылар менен жердегилердин баары таандык. Силерде болсо эч кандай далилдер жок. Аны билбей туруп, Аллах тууралуу айта аласыңарбы? Акыйкатта Аллахка жалган жала жабуучулар ийгиликке жете алышпайт дегин. Бул дүйнөдө жыргал, андан соң алардын бизге кайтуулары бар. Ошондо биз капыр болгондор үчүн катуу азап таткыдай кылабыз. Сен аларга Нухтун баянын окуп бер. Ал элине мындай деди: О элим, эгер менин силердин араңарда болгонум жана силерге Аллахтын аяттарын эскерткеним оор болуп жатса, анда мен Аллахка тобокел кылдым. Өзүңөрдүн кудайларыңар менен ишиңерди чогулткула. Силердин ишиңер жашыруун калбасын. Өз ниетиңерди жашырбастан мага кечиктирбей өкүм чыгаргыла. Эгер силер артка кетсеңер, мен силерден сыйлык сурабаймын. Менин сыйлыгым Аллахтан гана. Мага ыймандуулардан болуу буйрулган. Алар аны жалганчы деп жарыялашты. Биз аны жана аны менен кемеде бирге болгондорду куткардык. Биз аларды орун басар кылдык жана биздин аяттарыбыздан баш таткандарды сууга чөктүрдүк. Эскертилгендердин акыры кандай болуп бүткөндүгүн кара. Нухтан кийин биз ар бир элге өзүнүн пайгамбарларын жөнөттүк. Алар айкын далилдер менен келишти. Мурда да жалганга чыгаргандыктары үчүн алар ыйман келтиришкен эмес. Чектен чыккандардын жүрөктөрүн мына ушинтип мөөрлөйбүз. Андан соң Мусаны жана Харунду биздин аяттарыбыз менен фараонго жана анын жан жөкөрлөрүнө жөнөттүк. Бирок алар текеберленишип күнөө кылуучу коомдон болушту. Бизден акыйкаттык келгенде алар буланык сыйкыр дешти. Анда Муса: силерге акыйкаттык келгенде ал тууралуу ушундай дейсиңерби? Ушулда сыйкырбы? Сыйкырчылар мындай ийгиликке жете албайт, деди. Алар: сен бизди ата-бабаларыбыз карманган нерселерден кайтаруу жана жер жүзүндө бийлик экөөңөрдүн колуңарда болуу үчүн келдиңби? Биз экөөңөргө, Муса жана Харунга, ишенбейбиз дешти. Фараон: мага бардык илимдүү сыйкырчыларды келтиргиле, деди. Сыйкырчылар келгенде Муса аларга: ыргыта турганыңарды ыргыткыла, деди. Алар
ыргытышканда, алар жиптерин ыргытышканда, алар жылаан болуп көзгө көрүнгөн. Алар ыргытышканда Муса силер келтирген нерсе сыйкыр гана. Албетте Аллах аны жок кылат. Акыйкатта Аллах бузукулардын ишин оңдобойт, деди. Аллах күнөөкөрлөр үчүн жек көрөрлүк болсо да, өзүнүн сөзү менен акыйкатты бекемдейт. Бирок анын элинин ичинен фараон жана анын жан жөкөрлөрү жазага тартпасын деп корккондору себептүү азыраагынан башкасы Мусага ишенбеди. Акыйкатта фараондун жер үстүндө зор бийлиги бар болуучу жана ал чектен чыккандардан эле. Муса: «Эй элим, эгер Аллахка силер моюн сунуучу болуп ишенсеңер, ага тобокел кылгыла», деди. Алар айтышты: «Биз Аллахка тобокел кылдык. Эге бизди залым эл үчүн азгырык сыноо кылба. Бизди капыр элден өз мээримиң менен куткар. Биз Муса менен анын тууганына өз элиңер үчүн Мисирде, Египетте үй кургула, аны сыйына турган үй кылып алгыла жана намаз окугула жана ыймандууларга сүйүнчү кабарды жеткизгиле», деп аян бердик. Муса: «О эгебиз, сен фараонго жана анын жан жөкөрлөрүнө бул дүйнөдө кооздук менен мол байлыкты бердиң. Эге биз ошондуктан алар башкаларды адаштырып, туура жолуңдан чыгарып жатышат. Эге биз алардын байлыктарын жок кыл да, жүрөктөрүнө катуу мөөр бас. Алар катуу азапты тартканга чейин ыймандуу болушпайт», деди. Анда Аллах айтты: «Силердин дуаңарга жооп берилди». Кабыл болду деген мааниде. «Туруктуу болгула жана наадандардын жолуна ээрчибегиле. Биз Исраил уулдарын деңизден өткөрдүк. Фараон жана анын аскерлери өч жана душмандык менен алардын артынан ээрчип жөнөштү. Ал фараон чөгүп бараткан кезде Исраил уулдары ишенген Кудайдан башка Кудай жок деп ишенемин жана мен ага моюн сунуучуларданмын, деди. Тобоң азырбы? Сен мурун көгөргөн бузуклардан элең. Бүгүн биз кийинки муундарга үлгү болсун үчүн сенин денеңди сактап куткарабыз. Бирок көп элдер биздин аяттарыбыздан бейкапар. Биз Исраил уулдары үчүн кереметтүү калааларды курдук жана аларга таза рызкыларды бердик. Аларга ачык билим келгенге чейин алар бири-бири менен бөлүнүшпөдү. Акыйкатта эген кыямат күнү алардын ортосундагы пикир келишпестиктери тууралуу териштирет. Эгер сага түшүргөндөрүбүздөн күдүктөнсөң, сенден мурунку китеп окугандардан сура. Чынында сага эгеңден акыйкат келди. Андыктан күдүктөнүүчүлөрдөн болбо. Аллахтын аяттарын жалганга чыгаруучулардан болбо. Антсең зыянга учуроочулардан болосуң. Акыйкатта ыймансыздар үстүнөн эгеңдин сөзү акыйкатталган. Бүткүл аяттарыбыз келсе дагы алар оорутуучу азапты көргөнчө ишенишпейт. Юнустун элинен башка ыйман келтирген жана ыймандары пайда берген айыл болгонбу? Алар ишенген кезде биз аларды бул дүйнө тиричилигиндеги кордоочу жазадан куткардык жана аларды белгилүү мезгилге чейин пайдалангыдай кылдык. Эгер эген кааласа жер жүзүндөгүлөрдүн баары ыйманга келишер эле. Сен адамдарды ыйман келтирүүгө зордойсуңбу? Эч бир жан Аллахтын уруксатысыз ыймандуу боло албайт. Ал акыл жүгүртпөгөндөрдү жазага тартат. Көргүлө, асмандар менен жерде эмнелер бар деген. Ыймансыз коомго аяттар да, элчилер дагы пайда бербейт. Алар ыйман келтиришпейт.
Алар мурунку капырларга жеткендерден да башка бир нерселерди күтүп турабы? Аларга күтүп турула. Мен да силер менен бирге күтүүчүлөрдөнмүн деп айт. Ошондо биз өзүбүздүн пайгамбарларды жана ыймандууларды куткарабыз. Акыйкат ушундай болот. Момундарды куткаруу бизге таандык. Эй адамдар, силер менин диниме шек саноочу болсоңор, мен Аллахтан башка силер табынгандарга табынбаймын. Мен Аллахка гана табынамын. Ал силерди өлтүрө алат. Мага момундардан болуума буйрук кылынган дегин. Жүзүңдү туура динге бур жана мушриктерден болбо. Мушриктер көп кудайга табынгандар. Бир Аллахтан башка сага пайда да, зыян да келтире албаган эч кимге табынба. Антпесең, сен залымдардан болосуң. Эгер Аллах сени бир кырсыкка учуратса, андан башка эч ким куткара албайт. Эгер ал сага жакшылык жөнөтсө, анын мээримдүүлүгүн эч ким токтото да албайт. Ал аны өз пенделеринин ичинен каалагандарына берет. Ал кечирүүчү, боорукер. Эй адамдар, силерге эгеңерден акыйкат келди. Ким туура жол менен барса, ал өзүнө пайда келтирет. Ким адашса, өзүнө гана зыян жеткирет. Мен силер үчүн өкүл эмесмин, башкаруучу эмесмин. Өзүңө кабар кылынгандарга ээрчи жана Аллах өкүм кылганга чейин сабырдуу бол. Анткени ал өкүмдарлардын эң мыктысы.